Bizde жаңылык dini medyalar arasında, dini сабактар тарткан медиалардын арасында мен билгенден биринчи жолу сабак түз эфир, түз эфир YouTube'дан түз эфир алынып берилип атат. Ушул жерден камерадан түз алып берилип атат. Себеби биздин дагы башка мусулман бир туугандарыбыздын бул жака келе албай калган мекендештерибизге бирөө таксиде иштейт, бирөө үйүндө, бирөө башка ошолордун баардыгына ошол түз эфирден көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошого жетиштик, алхамдулилла. Ушу камерадан азыр тартылып аткан ошол кымбат камерадан түз YouTube'га түз эфир алып берет. Эми ошол жерде бул жерде немебиз бар эле, эгер мүмкүн болсо түз эфирдегилер дагы суроо берсе болот да, барбы? Эми бир тепкич алдыга жылганга аракет кылдык иншалла. Анан үнү дагы, башкасы дагы жакшы, Кудай буйрса. Себеби бизди бир эле Кыргызстанда эмес, ошо биздин мекендештер Америкада, Европада, Кореяда биздин сабактарыбызды угуп атышат, ошолорго дагы бир мүмкүнчүлүк болот да. Анда эмесе баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, уссалату вассаламу аля расулилlah. Биздин сабагыбыз Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабынын негизделиши же болбосо ошонун тегерегиндеги бир көйгөйлүү маселелерге ар бир сабакта токтолуп атабыз. Бүгүнкү сабагыбызда иншалла ушу адамдардын арасында жүргөн бир көйгөйлүү маселе. Мүмкүн силер уккансыңар же болбосо уга элексиңер. Бирок адамдардын арасында, илимдүүлөрдүн арасында да ушул көйгөй бар, бирок эч ким мындай жооп бере элек ушул маселеге. Ошону бүгүн жооп бергенге аракет кылабыз. Ал маселе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхуга ташаххудду үйрөткөндүгү. Ташаххуд биз отурганда намазда аттахияту лиллахи ва салавату ва тайибат. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракат. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад абдуху ва расулух. Мына ушул ташаххудда кичине проблема бар. Бизде кээ бир ушу мусулман бир туугандарыбыз мурдагы бирөөлөр ушинтип айтып өтүп кеткен, анан ошону азырга чейин элдердин арасында айтып, биздин намазыбызга окуп аткан Ханафи мазхабтын намазына бир күмөн жаратат. Ал кандай? Ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тирүү мезгилинде ошону Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхуга үйрөткөн. Эки колун кармап отуруп, Пайгамбарыбыз Абдуллах ибн Мас'удга Куранды үйрөткөндөй кылып ташаххудду үйрөткөн. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху биздин мазхабыбыздын эң улуусу. Мына ошонун негизинде Ханафи мазхаб негизделген. Жана башка Куфага барган 1500дөн көп сахабанын негизинде ошол Куфадагы медресе негизделген. Анан имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ошону эрежеге салган. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхуга ташаххудду Пайгамбарыбыз үйрөтүп атканда Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату деп үйрөткөн. Бул араб тилинде ассаламу салам, алейка сага салам болсун, айюхан наби эй пайгамбар, ва рахматуллахи ва баракат, Аллахтан рахматы жана берекеси болсун деген дуа. Буну Пайгамбарыбыз Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху үйрөткөн. Араб тилинде ассаламу алейка деген сага деп жаныңда астында карап турган адамга кайрылат араб тилинде. Бирөөгө кайрылып атканыңда жаныңда турганда ассаламу алейка же болбосо анта дегендей, сен дегендей ассаламу алейка сага Аллахтын саламы болсун деп кайрылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин деле мынтип ассаламу алейка сага салам болсун деп намаздарда биз аттахиятты азыркы мезгилге чейин айтып келебиз. Жана Ханафи мазхабта биздеги түзүлүнгөн эреженин негизинде дагы ошол Абдуллах ибн Мас'удтан үйрөнгөн ташаххуд бизге эң ошол туурасы ушул деп намазда ошону айтып келебиз. Азыркы күнгө чейин ассаламу алейка сага Аллахтын саламы болсун деп келет. Бирок ошол жанагы туугандар жок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эми ассаламу алейка деп айтканга болбойт.
Assalamu alen nebi. Salam пайғамбарға болсын деп айтышыбыз керек. Болды, пайғамбарыбыз өлді, өлгөндөн кийин ассаламу алейка деп айткан болбойт. Bunun түпкү немесинде дагы ошол жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү мезгилинде аны менен ортого тавассул кылып, ортомчу кылып дуа кылсак болот да. Пайгамбарыбыз хутбада турганда сахабалары келип, "Я Расулалла, мага дуа кылгын" десе, пайгамбарыбыз дуа кылган, тавассул кылган. Тирүү бар мезгилинде. Анан биз ошону пайгамбарыбыздын тирүү мезгилинде деле сахабалар пайгамбарыбызга тавассул кылып келген. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин деле тавассул кылабыз. Азырга чейин деле бүтүндөй үммөт. Бирок ошонун тиги таксырларыбыз эмне дейт? Жок дейт. Пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин болбойт ал дейт. Тирүүсүндө болгон, өлгөндөн кийин болбойт дейт. Эмнеге болбойт? Болду, өлдү, болду, бүттү дейт. Демек биздин акыйдабызда проблема кетти аткенде. Өлгөндөн кийин кылса болот, тирүүсүн десе, ошондой дейт. Мүмкүн силердин акыйдаңарда проблема жокпу? Пайгамбарыбыз тирүү мезгилинде өлгөндөн кийин анын эч кандай кыйматы жок деген сенде бир нерсе болуп калбай атабы? Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кетсе деле биздин пайгамбарыбыз болуп турат го. Өлгөндөн кийин пайгамбарыбыздын эч кандай кадыры баркалактын астында калбай калды. Өзү тавассул деген нерсе Аллах Таалага пайгамбарыбыз ортомчу кылып атабыз. Я Аллахым, пайгамбарыбыздын урматына бизге рызкы бер, бизге илим бер депчи. Азыр деле бир ишти бүтүрө албай атсаң, бирөөнү ортого салып атасыңбы? Өзүң барып кылсаң деле болот. Бирок өзүңдүн колуңан келбейт, сени признавать этпегендиги үчүн бирөөнү ортого салып атасың. Ишке кириш үчүн, бир нерсени арзандатыш үчүн, бир ишиңди бүтүрүш үчүн бирөөнү неге десе, ошо иш бүтүрүүчүнүн алдында сен ортого салып аткан адамдын кадыры бар үчүн. Анан ошонун кадырына макул дейт. Болупту, сага жардам берейин дейт. Же болбосо бирөө карыз болуп калса, бирөөнү ортого салып сүйлөшүп турчу. Десе ошонун кадырына макуланда кийин кечтим же. Ортого салынып аткан адамдын ортого жанагы адамдын ортосунда кадыры болгондугу үчүн ошону ортого салабыз. Биздин Аллах Тааланын астында кадырыбыз канчалык? Бирок пайгамбарыбыздын кадыры канчалык? Анан ошого биз күнөө көрпенде, я Аллахым, пайгамбарыбызды ортого салып атам. Пайгамбарыбыздын урматына мага илим бер, мага бала бер десек, Аллах Таала ошонун урматына бизге илим, бала берет. Биздин акыйдабыз ошондой. Себеби ортого салып атабыз. Эми сахабалардын мезгилинде, пайгамбарыбыз тирүү мезгилинде ушундай кылышкан. Бирок өлгөндөн кийин болбойт дейт. Эмне болбойт десе? Болбойт. Аллах Тааланын астында пайгамбарыбыз тирүү мезгилинде кадыры бар, өлгөндөн кийин кадыры калбай калдыбы? Пайгамбарыбыздын кадыры дайыма Аллах Тааланын астында бар. Аллах Таала пайгамбарыбыздын жакшы көргөн пендеси. Ошон үчүн кыяматта бизге шапаатчы болуп атат. Болсо өлдү, шапаатчы да боло албаш керек анда кыяматта. Ошонун түпкүлүгүндөгү ушуга дагы барып атат да. Болду дейт, тирүү мезгилинде ассаламу алейка деп айтчу элек, эми ассалам өлгөндөн кийин ассаламу ален наби деп айтышыбыз керек дейт. Бирок алар дагы бул айткан сөзүн жөн эле мынтип айтпайт. Бир нерсеге таянышат. Анан ошого дайыма көкүрөктөрүн көтөрүшүп, мына биздин далилибиз бар. Ошондон улам биз ассаламу ален наби дейбиз, ассаламу алейка деп айтпашыбыз керек. Деп Сахих Бухаридеги бир хадисти далил келтирет. Ал хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Абдуллах ибн Мас'уд риваят кылган бир хадисте не дейт? Алламани Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Абдуллах ибн Мас'уд айтат. Ва каффи байна каффейхи. Менин колум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки колунун ортосунда экен. Десеңиз, мындай болуп. Мына ушундай болуп туруп, пайгамбарыбыз эки колдоп Абдуллах ибн Мас'удтун колун кармап ташаххудду үйрөттү дейт. Ошо биздин алымдарыбыз айтат, эки колдоп учурашуу бул ихтирам, урмат, сый дейт. Аксакалдарга, алымдарга эки кол мынтип кармап учурашасың. Аны дагы неме кылышат, эки кол менен учурашкан бул сүннөттө жок, бир колдо учурашыш керек депчи. Мына ушуну далил келтирет. Ва каффи байна каффейхи. Пайгамбарыбыздын эки колунун ортосунда. Эмнени үйрөттүр? Ат-ташаххуда кама юаллимуни ас-сурата минал Кур'ан.
Abdullah ibn Mas'ud Peygamberimiz janındagi жүргөн эң ишенген шакирти да. Куранды үйрөткөндө да ошентип үйрөтчүкен Peygamberimiz. Анан ошентип ташаххудду да мага ошентип үйрөттү. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух дегенден кийин ва хува байна захранайна биздин тирүү мезгилибизде. Захранайна ай биз бар мезгилде дейт. Фаламма кубида Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин кулна биз айтат эле, ким айтат? Абдулла ибн Мас'уд. Ассаламу алан наби. Пайгамбарыбызга салам болсун деп бул дүйнө өткөндөн ушинтип айттык дейт. Ооба, ташаххудта Абдулла ибн Мас'удга пайгамбарыбыз үйрөткөн. Бирок Абдулла ибн Мас'уд өзү ушуну риваят кылып атат, эмне? Пайгамбарыбыз тирүү мезгилде биз ушинтип айтат элек дагы, пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ассаламу алан наби деп айтып калдык дейт. Бул хадисти имам Бухари рахматуллахи алейхи Sahih Bukhari'nin mendeki basmasının 5. tomunun 2311. betinde nomer hadis 5910. hadis. Dalilleri küçtü ekan. Muna uşul hadiste Bukhari'den dalil kılattagı anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mas'ud'u үйрөткөн, бирок Абдулла бизге ушинтип айтты. Демек биз ушундай кылышыбыз керек. Силер 4 мазхаб баш болуп, анын ичинде Ханафи мазхабыга чейин ассаламу алейке деп жүрөсүңөр, хадисти билбегендиги үчүн дейт. Азыр ошентип жүрөбүз, ассаламу алейке деп атасыңарбы? Же алан наби деп атабызбы? Эми мында көп деле нерсе жок. Ассаламу алейке дедиңби, ассаламу алан наби дедиңби? Бирок пайгамбарыбыздын намаздары кандай болсо биз ошондой кылышыбыз керек да. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Men qanday namaz okusam ошондой namaz okugula. Je bolsa men qanday namaz үйрөткөн болсом ошондой namaz okugula dedi. Demek Peygamberimiz үйрөткөн namazdan bizdeki biraz başkaça болуп атат. Abdullah ibn Mas'ud'un sözüne karaganda. Bu Sahih Bukhari'de. Эми ушунун маселесин чечебиз. Эмне себептен Ханафи мазхабы ушул хадисти алган эмес? Ассаламу алейка дегенде алган ушул Абдулла ибн Мас'уддун чечмелөөсүн. Абдулла ибн Мас'уд биздин имамыбыз. Эгерде ал ушундай боло турган болсо, Куфа элине ошентип үйрөтүш керек болчу. Куфа эли ошол жердеги сахабалар бардыгы ошондой кылыш керек болчу. Ал жердеги Абдулла ибн Мас'уд жана башка сахабалардан үйрөнгөн табиин Алкама, Ибрахим Нахаи, Хамад ибн Аби Сулаймандар намаз ушинтип окуш керек болчу. Антип окуй турганбыз, Абу Ханифа ошону билиш керек да, эрежеге ушинтип жазыш керек болчу. Эмнеге андай болбой калды? Биз билбей калдыкпы же булар акылдуу болуп кеттиби? Эмнеге бул ибараны биз хадисти алган эмеспиз? Себеби эмнеде? Илим деген нерсе rijaldардики дейт да, мына эркектердики да, илимчи. Анын үчүн жухут кылыш керек, аракет кылыш керек, ар бир нерсени изилденип чыгыш керек. Абу Ханифа сага подарок эмес да. Аны албай койгонун бир себептери бар. Имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн Сахих Бухарин жазганда бизге окшогон, сага окшогон мындай карапайым адамдарга жазган эмес. Өзүнүн заманындагы алымдарга жазган. Ошон үчүн биздин устазыбыз Шейх Мухаммад Ауама дүйнөдөгү номер 1 мухаддис азыр тирүү десеңиз ушул киши. Шейх Мухаммад Ауама 90га чыгып калды. Мен устазым. Бардык китептеринен ижаза алган. Ошол киши айтат, Имам Бухари өзүнүн Сахих Бухари мындай карапайым адамдарга жазган эмес, өзүнүн заманындагы алымдарга жазган. Ал алымдарга жазганда кээ бир ишаралар бар, ишара берип кеткен алымдарга. Сага окшогон, мага окшогон жахилдер аны түшүнбөйт. Түшүнбөйт дагы Сахих Бухариди алып эле тем более деп жана орусчасын, кыргызчасын алып азыр жакшы болду. Кыргызчасы да чыгып калды азырчы. Илгери кыйналат болчу да кичине орусчадан, анан орусча билбегендер кыйналып бир нерсе болуп атат эле. Машалла азыр кыргызча чыгып калды. Эми ошону эч ким кыйналбай Сахих Бухаридан түз алып амал кылып башташты. Бул келечекте бизге
чоң коркунуч. Адамдардын арасынан жахил алымдар чыгат да. Жахил, бирок элдерге алым көрүнөт да. Бухариде, Муслимде жаттап алып сүйлөйт. Демек имам Бухари рахматуллахи алейхи бул китебин Сахих Бухариде алымдарга жазган, жөнөкөй адамдарга эмес. Ошон үчүн алымдар анын ичиндеги хадистерге сүйлөшү керек, алымдар чечип бериш керек, алымдар анын кайсынысын амал кылабыз, кайсынысын амал кылбайбыз бизге көргөзүп бериш керек. Сен мен эмес. Имам Бухари рахматуллахи алейхинин Сахих Бухариде кээ бир ишараларды берген, ушул жерде проблема бар деген ишараларды берип өтүп кеткен. Аны афрадын нас дейт, мындай саналуу гана адамдар ошону түшүнүп чыгара алат. Бизге окшогондор кете берет, жанагы кош айдаганда ат каяка кетсе кош ошакка кете берет го. Ошо деп жерди жиреп кете берет, астына темир чыкса дагы тарс турс болуп немеси кошту билесиңер да? Кошту соку. Ошонун тиши сынып кете берет, тамыр чыгабы, таш чыгабы, ат каяка сүрдү ошакка кете берет да. Биз ошондойбуз. Ошон үчүн Сахих Бухариди, Сахих Муслимди түшүнөрдө сенин менин түшүнүгүм эмес, алымдардын түшүнүгү менен түшүнүш керек. Биз кимбиз? Өзүбүз Сахих Бухарига да берип, мен ушуну түшүнөм. Алымдардын түшүнүгү менен түшүнүшүбүз керек. Эми карап турган. Имам Бухари рахматуллахи алейхи ушул Имам Бухаридин бир эрежеси бар. Сахих Бухариди жазып атканда баягы хадисти бир эле хадисти ар жерлерге алып келе берет. Окшош болуп калсачы. Бир эле хадисти 4-5 жерде. Ошон үчүн Сахих Бухариде 5775 хадис бар. Кайталанбаган. Бирок кайталанып башка баптарда келген менен 12000 болот. Имам Бухари ушул хадисти бир жерге алып келсе, дагы ушул хадисти дагы башка жерге дагы алып келет. Башка бапта. Себеби бизде эмне акимус сала ва атуз закат деп атпайбы? Бир хадисте намаз окугула, закат бериле десе, ушул хадисти намаз бабында да алып келет, закат бабында да алып келет. Себеби закат дагы бар да. Ошого Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари рахматуллахи алейхи буну баяндап атканда ушу ташаххудтагы хадисти 6 жерде баяндаган. Ошону изилдеп чыгабыз. Биринчиси. Имам Бухари биринчи ат-тахиятты бабут ташаххуд фил ахира. Намаздын акырында ташаххуд кылган баб деп атайын баб ачып туруп, анан ушул жерде биринчи жолу алып кетти. Эмне деп туруп? Хаддасана Абу Нуайм устазы قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ne deptir? Kunna iza sallayna khalfan nabi. Эгерде биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркасынан намаз окуп калганда, кулна биз ушинтип айтчык эле. Ассаламу аля Жибрил ва Микаил, ассаламу аля фулан ва фулан. Ат-тахиятта отурган ушунча экен. Ассаламу аля Жибрил, Жибраил периштеге. Ва Микаил периштеге. Ассаламу аля фулан, бирөөлөрдүн аттарына намазда сүйлөө дурус мезгилиндечи. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Анан биз намазды бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз бизге кайрылды дагы. Инналлаха хувас-салам. Башка риваятта ассаламу алаллах деп дагы айтылган риваят бар да. Бул жерде ансап келбептир. Ошого эми пайгамбарыбыз айтат инналлаха хувас-салам. Аллах таала бул өзү салам деген сыфаттын ээси. Fa iza salla ahadukum falyaqul. Эми ассаламу алаллах деп айтпагыла. Себеби ал салам өзү салам деген сыфаты бар. Fa iza salla ahadukum falyaqul. Эгер силердин бирөөңөр намаз окуп кала турган болсо, ат-тахияту. Шуну айткыла да үйрөттү. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набий ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Fa innakum idha qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi salihun fis-sama. Osmon жерде ушундай бир жакшы нерселер болот деди. Аны ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammadan abduhu wa rasuluh dedi.
Мына ушу менен бул хадисти эмне баптап келди? Ташаххуд, намаздагы ташаххуд бабын алып келди. Ассаламу алейка деп алып келди. Жанагы сөз жок. Абдулла ибн Масудтан жанагы сөз жок. Эстеп койгула. Андан кийин имам Бухари бул биринчи бапты кайсында алып келиптир? Сахih Бухаридин хадисин номери 144. 44-cü bapta janagını номерди ушуну алып келиптир. İmam Buxari dağı başka жерде алып келтир bu hadisти. Ал эмне? Бабу ма ятахайяру минад-дуа ба'да at-tashahhud ва лейса биважиб. Эми баб ма ятахайяру минад-дуа. Дуада адам ыктыярлуу болот дейт. Ташаххудду окугандан кийин ва лейса биважибин, ошо дуа кылуу милдеттүү эмес деген бапты алып келди. Бул дагы намаздын ичинде, ташаххуд дуата болот да. Эмне деп тур? Эми мунда жана башка устазынан алып келди эле. Эми башка устазынан алып кетет. Хаддасана Мусаддадун. Мусаддад бул имам Бухаридин устазы болот. Мусаддаддын аты жаман кызык. Мусаддад ибн Мусархат, ибн Мусарбал, ибн Мугарбал, ибн Арандал, ибн Сарандал, ибн Масик, ибн Мустаурид Асади ал-Басри. Аты шундай экен, чоң аталардын аттары. Кызык экен. قال مسدد ايتديت قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا نماز اوقاتkanızda biz şunu dediler. Assalamu ala Allah min ibadihi. Allah Teala'ga pendelerinden salam bolsun. Assalamu ala fulan ve fulan falanca salam bolsun dep aytayotganыбызda فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله. الله تعالى سلام دو aytpagıla. فإن الله هو السلام. الله تعالى sıfatı salam, ism sıfatlarından. ولكن قولوا برو şintu aytqıla التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب أينال كل عبد في السماء بين السماء والأرض قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Andan keyin özü kalagan Kur'an'da sünnette gelgen dualardan kılgıla, şu menen dua kılgıla dedi. Uşul bapta jana aytты namazdan teşahhuddan keyin kayсы duanı kılganды ixtiyardуу degenge şu akırındağı sözgö şunu alып keldi. Bul jerde dagı emne dep keldi? Assalamu aleyke dep keldi. Ekinci hadiste dagı namazdın içinde olganda assalamu aleyke degen alып keldi. Bunu İmam Buxari Sahih Buxari'din 146. nomerdagi hadis bilan rivoyat qilibdir. Üçüncüsünde قال إمام بخاري أنا إمام بخاري باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. Andan keyin dagı bir bab tap kettir. Kim bir qowmdu atına atagan bolsa, aw sallama fi salati ala gayrihi. Namazda turup başka biröge salam berse, muwajahatan yüz dönüp turup ve huve la ya'lemu. Şul babda ap keltirdi anam ne? Haddesena Amr ibn İsa, haddesena Abu Abdullah as-Samad, Abdülaziz bin Abdüssamad alıp gelip turup an Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu kunna naqulu tahiyyata fi salati yusammi ba'duna fi ba'd. Özü biri aytatala salam bergen assalamu falanca Nurlanga Ahmadga dep ayta berişken. Peygamber kıldağı namazыңарда ne dep ayttılar dedi? At-tahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe. Gitti hadis tap geldi. Bul jerde dağı assalamu aleyke degen menene toxtadı. Bunu İmam Buxari 4. 1. tom 403 1544. hadis tap geldi. Andan keyin İmam Buxari dağı bir bab tap geldi. Babu salam ismu min asmaillahi ta'ala. Assalam degen söz Allah Taala'nın atlarından bir at dep turup bir bab koyup turup oşol жерге bul hadis dağı ap geldi. Haddesena Amr ibn Hafs geldi aytıp gelip turup an Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu ne dedi? Peygamberimiz innallahu huve's-selam. Allah Taala'ga assalam da assalamu alallah da aytpagıla. Söy Allah Taala bu salam. Fa iza jalasa ahadukum fi's salati eger sizlerden biröňe namazga oturup kalsa, falyaqul şintu aytsın
At-tahiyyatu lillahi ve salavat ve tayyibat. Assalamu aleyke. Sağa Allah'ın salamı olsun dep teşehhüd akırına çeyin aytты. Бұл 5-ci orunda geldi. 5'inde Sahih Bukhari 5-ci tom 2301. Bet hadisin nomeri 5876. İmam Bukhari dağı başka jerdap geldi. Babul akhz bil yedeyn. Kolu menen algandın deydi. Себебі пайғамбарымыз Абдулла Масудқа қолын ментеп қармапты үйретпеді өлі. Ушунда өзүнчө бап ачып туруп, хаддасана Абу Нуайм деп айтып келип, алламани Абдулла Масуд айтты, алламани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага үйрөттү, эки колунун ортосунда менин колум турган абалда, эмнен ташаххудту кама юаллимуни surata minel Kur'an. Kur'an'dan süreni qanday үйрөткөн болсо ошондой кылып үйрөттү дейт. Эмнеде ат-tahiyatu lillahi ve salavat ve tayyibat. Assalamu aleyke eyyuhan nabi ve rahmetullahi ve barakatuh. Assalamu aleyna ve ala ibadillah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Assalamu aleyke dedi. Emi şul hadisin akırında ve huve beyne zahraneyne. Peygamberimiz dirүү mezgilinde şunday kıldı. Falamma qubida Peygamberimiz bul dünyadan ötkөндөн кийин kulna biz aytat elek assalamu alen nabi dep aytıp kaldık deydi. Bul 5-ci hadis nomer 8 Sahih Bukhari'den 5-ci tom 2311 bette 5910 hadis. Uşul jerde janagı hadis tap keldi. Bul ne degen bapta eken? Birin kolun ekinci adam kolun karmaganda degen bapta oldu. Namazdagı bapta emes. Alımlar aytat, emne sebepten İmam Bukhari uşuntip aytuunu namaz babında ap kelgen jok deydi. Janaların bardığın namaz bapta ap keldi. Bir gana uşunu kol karmaşkandagını aytı deydi, sırtta ele. Sebebi kaffi beyne kaffeyhi degen söz başka hadislerde jok. Şunda gana var. Oşon üчүн ушул менин колум пайгамбарыбыздын колунун ортосунда деген сөздү алып келиш үчүн ушул хадисти алып келди. Ушул хадисте жанагы ассаламу ален наби деген сөз бар. Алымдар айтат. Мына ушул жерде алып келгендиги намазда эмес, жөн ушул жерде алып келгендиги ошол жанагы сөз биз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ассаламу ален наби дегенде оору иллат бар дейт. Ошол себептен намаз бабында алып келген жок. Эгер намаз бабына алып келсе, намазда ушундай кылышыбыз керек экен деп түшүнүп калбаш үчүн башка бапта алып келди дейт. Имам Бухарийдин адаты ушундай дейт. Эгер бир хадистин бир-эки сөзүндө кичине оору боло турган болсо, өзүнүн бабын эмес, башка бапта алып келет дейт. Себеби бунун максаты жана колун кармап турганга далилап келип атат, намазга далилап келген жок. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бапта эмне деди? Bapta ahzu bil yedeyni iki kolda uçuraşu degen bap tap geldi. Namazda emez. Oşon üчүн jana hadislerin bardığında Abdullah ibn Mas'ud aytkan jok. Kaffi beyne kaffeyhi. Peygamberimizin iki kolunun ortasında menin kolum iki kolunun ortasında degen sözdü başka hadiste gelmedi. İmmen şu hadiste geldi. Oşon üчүн şu hadisleri alып geldi. Bolsa alып kelbeyt ele. Şeyh Ustazımız Muhammed Avvam aytат. Эмне себептен ошол жерге алып келбегендиги дейт. Бул хадистин жанагы мен өлгөндөн пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин ассаламу ален наби деп айткандыгында кичине оору бар экендигинде дейт. Ошон үчүн Абу Ханифа дагы сахабаларда эч ким амал кылган эмес деп коет. Эми бул да жетишиз. Кичине бияктан да карайбыз. Анан 6-чы бапта дагы алып келген, аякта дагы ассаламу алейке деген алып келген. 6-чы бап бул Babı kavlullahi Teala Esselamul Mu'min degen Haşr Suresi'ndeki tefsirlevatta şu hadis tap kelgen. Al jerge de Assalamu aleyke degen hadis tap kelgen. Oşoga İmam Bukhari demek 6 jerde bul hadis tap keliptir. 5-ci jerini alып kelgende oşo Peygamberimiz bul dünyadan ötkөндөн kийин Assalamu alen nabi deyit bolçuk deyit. Alımların janagı men aytkандай bunu emne sebepten namaz babında alып kelbedi degendigi sebebi bul jerde ziyadada kişine problemi var degen. Başka jagы hadis var, oşon üчүн jana kolum uçuraşуу jönүндө baptap kelген. Bunu mayda çүйdü alımlar bilbeyt аны. Çoğun alımlar aytıp düşündürüp bolған. Аны билбегендер митебе Bukhari'de var деп алып өткөндө bir жолу
Maga biri çalat. Siz bir masaleni to'g'ri emas aytdingiz deydi. Ne qilib to'g'ri emas aytdim desem, siz bir masaleni bolboyt deb aytdingiz, bul bolot deydi. Ana men aytdim, bolboyt deb aytgan bolsam, men bir kitaplardan görüp ayttım desem, siz ne kitapты görgönüňiz bilbeyim go, men görgön kitapta bolot deb aytılgan, oşol kitap sizdin kalagan kitabыңızdan jogorudi. Kayakta okugansiz desem, şeýle medreselerden birisinde deydi. Maşallah jakşı eken. Kaýerda kelipdir ol bolot degen. Desem Hidayada deydi. Allah. Hidayadan bolboyt bolot degendi men bolboyt dep aytypmyn desem, o deydi. Mümkün emes dedim. Men Hidayada jönötükçe. Desem az jönötüm dedi. Biraz jok bolup ketdi da, ne oldu? Problem oldu. Hah. Birazdan keyin süretini jönöttü. Süretini jönöttü dagынан keyin mınake mına ol жерде turat. Bolot dep turat. Siz bolboyt dediniz deydi. Karasam Hidaya деген kitap алдагы мындай ошо майда шүйдөр окубай турган kitap да, о чоң адамдар окуй турган kitap да. Ал жерде Шафилерге рат берет, Маликиге рат берет, мунакаша кылат, хадистерди алып келет. Анан Ханафи мазхабта бир эки үч сөз болсо аны алып келет, анан туурасы бул деп айтат да. Ал кишиде андай маалымат жок экен, ал котормоч экен мындай. Анан ошол жерде болбойт деп Хидаяны айтып туруп, бирок Хасан бин Зияд ал-Лу'луи ан Аби Ханифа. Имам Абу Ханифадан Хасан бин Зияд Лу'луинин риваяты менен болот деген сөз бар деп өтүп кетти да. Мындан да турат дейт. Таксырым бул Хасан бин Зияд Лу'луинин риваяты го. Ханафи мазхабтага фатва бербейт го. Имам Маргинани жөн гана сага ишара ушундай деген сөз дагы бар. Захир ривая эмес, ага фатва берилбейт. Турасы бул деп үстү жакта айтып өтпөйсүң. Зато турбайбы дейт. Зато ал жакта Шафидики деле турат го. Ала берди, Хидаянын ичинде турат деп. Маликидики деле турат го. Ичинде жазылганын ала бересиң сен. Десем, турабы дейт. Турат. Ал да дейт. Албайм дейт. Хасан бин Зияд идик бул. Демек, котормочу да Хидаянын ичинде эмне болсо ушундай которгондо ошону да ала берет. Ал жерде Шафидики деп турат, хадис турат о жерде. Демек, Хидаяны хакын билбейт деген сөз да. Ансыңарында муну мындай афрад насып билет. Бухарида тура бол башта отпа дейт. Эмси макул эмси. Ассаламу алейкум дейсиң. Буну алымдар эмне себептен Бухари буну намаз бабында алып келбеди, ошол биз өткөндөн кийин ушинтип айтат элек дегенди десе, себеби ошол зиядада кичине проблема бар дейт. Азыр алымдар айтат биякта азыр. Ал менин оюм эмес, алымдар айтат азыр биякта. Алып келем азыр. Менин оюм эмес ал. Демек Бухариди окуш үчүн, Бухариден бир нерсени накыл кылып айтыш үчүн Бухари менен, Сахих Бухари менен жашаш керек адам. Аны устаздардын астында окуш керек. Ижаза алыш керек. Ар бир сөзүнө көңүл буруш керек. Эмне максатта алды? Эмнеге бул бапта алып келди? Эмне себептен бул хадисти кыска алып келди? Эмнеге буякты узун алып келди? Таражумул абваб дейт. İmam Bukhari'nin fiqhi Tarajumul Abwab dedi jana bapты koyatpayбы? Ошол жерге бапты койгондугу хадистен өзүнүн өкүм чыгарып сүйлөй турган жерин ошол жерге айтат. Ошон үчүн фиqhi İmam Bukhari fi Tarajumul Abwab дейт. Демек İmam Bukhari буну эки колдо учурашууга гана алып келип атат, намазга алып келген жок. Аны түшүнүш керек. Ошон үчүн менде бир китеп бар, İmam Kandahlawi деген кимдики? Azatman esime çıktı. Atayın İmam Bukhari'nin bablarını çoğultup durup ошол şarttagан. Emnege uşul babты alып kelgendigi 4 tomduk. Adamlar Bukhari menен жашайт. Bukhari'ni түшүнүш үчүн чечмелес 17 мүнөтүбүз калды. Суроо барбы жокпу? Суроо жокпу? İmam Tahawi деген биздин чоң алымыбыз бар экен. Ошонун Мушкилил Асар, Шарх Мушкилил Асар деген китеби бар. Бул киши 4-кылымдын алымы. 321-жылы бул дүйнөдө өткөн. 321-жылы билет кайсы мезгил.
4-cü gılımdın alımı. O da janağı ança mınça iştihat kıla turgan alım. 4-cü gılımdın içinde de. Oşol şu kitabında aytat, men bu yoqqa жазып koydum, kitap jan özü anak. Babu bayan mushkil ma ruya an Abi Ma'mar an İbn Mas'ud mimma kanu yaqulunahu fi hayati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi at-teşehhud fi as-salah. Esselamu aleyke eyyuhen nebi ve rahmetullahi ve berekatuh ve ennehum qaluhu ba'den nebi aleyhisselam. Esselamu alen nebi. Atayım bab açıptır İmam Tahavi. Ne deptir neke? Bab 592. bab. Ne de açıptır? Bul babda bayan men açıktap berem muşkil bir problemanı al Abu Ma'mar'dan rivayet kılıngan İbn Mas'ud'dan janağı hadis. Peygamberimiz bul dünyadan ötkөндөн кийин alen nebi de aytçı bolçuk. Alaykad sağa dep emes dedi. Şunda problemi var dedi. Men çeşip berem az dedi. Muşkil dedi. Problemi var, oşonu açıkta berem sağa dedi. 4-cü gılımda aytып atat. Bizdikiler azыр kaytalap жүрөt şonu. Eger bu kitapta aytkan okugan bolsa, anda aytpaydylar. Bizde şunday bolup kaldı da ustazdın astынан ilim okulunbayt. Ar kim özü kitaptan alat je bolsa jana maskap karmabайт. Anan görgön kitabынан эле көргөн эле nersени alıp al amal kırıp da anan problemaga düşөt. Biz ümmet icma bolgan, ümmet kayrılgan, maskap takrir kılıp oşonu algan nersени alışыбыз керек da. Sen özüň bilip alıp alsaň uyat ele bolasың, başka eçteke jok, wallahi uyat ele bolasың da. Adamdardın aslında kitap okuganların arasında uyat ele bolasың, başka eçteke jok. Bir hadiste alip kelip aytat. Haddesena Huseyn ibnul Hakam el-Kufi Abu Abdillah. Kale haddesena Abu Nuaym. قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا قال حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود نختم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفيه من قولهم Peygamberimizin iki kolunun ortasında. ثم يعلم كما يعلم السورة من القرآن. Kur'an'dan sürelerde kayında öğretken bu şunda öğretti dedi. Ettehiyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Selamun aleyke eyyuhen nebiyyü getti. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah getti. Ve huve beyne zahraneyne. Bizden tiri mezgilinde. Felemma kubida bulduğunu ötkenden kulna esselamu alen nebi. Fekale kailun dedi. İmam Tahavi rahmetullahi aleyhi kitabını aytdı. Bir adam aytdı dedi. Kale kailun. Kim eken aytkan jok. Hada hadisun munkarun. Bu hadis munkar dedi. Dalilge cevap bu hadis. Cenab-ı biz okuyan Bukhari'de ya. لأنه يوجب أن يتشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما عامة الناس يتشهدون بخلافه. Bu hadis problema dedi. Sebebi Peygamberimiz bizge öğretip adamlar daim attahiyatı okup жүргөнгө bunu hadis karşı geldi. Biz daim assalamu aleyke de okuduk ba assalamu aleyke. Bu hadis oşo karşı oldu dedi. Adamlar amal kılıp kelgen hadiske karşı oldu dedi. لأنهم يتشهدون فيقولون في تشهدهم sebebi adamlar degende kimni maksat kılıp atat? Sahabalar da ayttat. Sebebi olar teşehhudunda Esselamu aleyke dep aytat deyt. Eyyuhen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu ba'da mevtihi kema kanu yeteşehhedune fi hayatihi. Sahabalar dedi, şu alimler Peygamberimiz tiri mezgilinde de oşentip ötken, ötkenden keyin oşentip aytып atышат. Bunun hadiste problemi var deydi. İmam Tahavi'ge birөө gelip ayttat. Fakana cevabuna. Emi oşoga жооп беребиz dedi. Lehu fi zalika bi tevfiqillahi azza ve celle ve avnihi. Biz de Allah Teala'nın jardamı menen uşul aytуучуга жооп беребиz dedi. Anna qad ankarna min zalika mislellezî ankarahu. Biz de şu hadiste inkar kılabız dedi. Kanday ele jana adam aytып atkanda, o şunda problemi var dedi. Faqala فمن أين جاء هذا الخلاف لما الناس عليه. Nega adamların barığı assalamu aleyke dep kelip otat. Bul talaş Peygamberimiz ölgönden keyin şunday aytıp kaldık деген söz kayaktan gelip kaldı deydi.
Amin qibala Abi Ma'mar hadisni rivoyat qilgan Abu Ma'mar tarafdan qata ketdi, hadisni rivoyat qilganlardan. Deydi дағы İmam Tahavi aytadi: "Fa huwa rajulun jalilul miqdar." Biroq Abu Ma'mar söz etibarga alıngan күчтүү алым дейт. Андан қата кетпеши керек эле дейт. Maqbulur riwaya, анын риwayаты кабыл кылынат дейт. Эч проблема жок ал кишиде дейт. Ау миммен дунаху мин руат хадал хадис. Же болбосо ушу хадисти риwayat кылган башка бирөөлөрдөн кеттиби бир жерден? Каяктан кетип калды мына сөз? Бардык хадистерде ассаламу алейке деп атат, бир эле ошо хадисте проблема дейт. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن قد كشفنا عن ذلك. الله تعالى жардамы менен биз буну таап чыктык. Кайда проблема бар экен дейт İmam Tahawi. فوجدناه ممن دونه من رواة هذا الحديث. Bu hadisти риwayat кылган Абу Мa'мардан эмес, андан башкасынан кеткен дейт. Башка кийин алымдар айтат, бул мужахидтен кеткен дейт. Кошуп ийген мужахид дейт. Mujahid деген рави дейт. Абу Мa'мардан ката кеткен эмес дейт. Аны макбули ривая хадистерди төп бекем неме кылат дейт. Бул башка адамдан кеткен дейт. Биз таптык дейт анын ким экендигин дейт. Фаважаднаху мимман дунаху мин руати хадал хадис. Шу хадисти риwayat кылган Абу Мa'мардан төмөнүрөөк адамдан проблема кеткен экен. Биз таап чыктык дейт. فدل ما ذكرنا أن هذه الزيادة المخالفة لما الناس عليه كانت ممن دون أبي معمر. Себеби адамдардын бардыгы ассаламу алейке деп атат. Шунун эле риwayatында өлгөндөн кийин ассаламу аля наби деп калган Абу Мa'мардан эмес, хадисти риwayat кылган бир киши андан башкасынан төмөнүрөөк бирөөдөн болгон дейт. Ва южибу тамассук биха الناس عليه في صلواتهم في تشهدهم الذي يتشهدون به فيها. Эми дейт, мынау проблема болгон хадисте эмес. Адамдар дайым кайталап жүргөн, жанагы 6 риwayat менен келгендин 5-өсүн ассаламу алейке деп атат, ошол 5-өөнү алышыбыз керек дейт. Жанагы проблемасы бар эмес дейт. Ушуга адамдар амал кылып атат дейт, бүт заманда дейт. Ошого бир далилап келет. أن أبا عيسى موسى بن عيسى الكوفي قد حدثنا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حسن بن حر عن قاسم بن مخيمرة قال قاسم بن مخيمرة деген бул Алкамат ибн Кайстин шакирти. Башкача айтканда Ибрахим Нахаидин анан Хаммад ибн Аби Сулаймандын курсташтары. Бардыгы Алкаманын шакирттери. Алкама кимдин шакирти? Абдулла Масуддун шакирти. Куфал табиин. Ошол Касим айтат: "Ахаза Алкамату бияди." Имам Алкамат ибн Кайс менин колуман кармап туруп дейт. Алкама илимди кимден алган? Абдулла ибн Масуддан алган. Ошо Абдулла ибн Масуддун айткан сөзү бар. Ким Абдулла ибн Масуд пайгамбардын илимин бүтүндөй алып Куфага келген. Кимде ким менин илимимди алам десе, Алкамадан алсын, Алкамага бүтүндөй илимди үйрөттүм мен деген. Алкамат ибн Кайс бүтүндөй Абдулла ибн Масуддун илимин алган. Башкача пайгамбардын илимин төкпөй чачпай алган. Биз айтканбыз, Алкамат ибн Кайс минал мухадрамин. Мухадрам деген нерсе жахилиятта да жашаган, исламда да жашаган. Болгону Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү мезгилде Алкама Куфада болуп, Мадинага жетпей калган. Сахабалык насип болбой калган. Пайгамбар өтүп кеткенде Абдулла ибн Масуд келгенде, Абдулла ибн Масуддан илим алып, табиин болуп калган. Илля адракан наби фи замани. Заманы пайгамбарыбызды менен чогуу эле бир заманда болгон. Болгону Куфадан Мадинага барып пайгамбарыбызды көрүү үчүн пайгамбарыбыз өтүп кеткен. Ошого кээ бир сахабалар айтканда, я абати табииндерчи. Кээ бир сахабалар айткан. Я абати баласы айтат да. Эмне себептен эмнеде чоң-чоң сахабалар турса, табииндердин балалары айтат да. Эмнеде чоң-чоң 1500 сахаба бар да Куфада. Сахабалар турса, сен Алкамадан бар сабак алып атасың, не ата деп сураган. Сахабалар турат го Куфада. Неге Алкамага бар сабак аласың десе,
Балам, ошо сахабалар келип Алкамадан илим алышат болчу дейт. Табиин болсо дагы илимдүү болгон үчүн кээ бир сахабалар келип Алкамадан илим алган. Ошого хадис илиминде өзүнөн жогорку алымдар, кичинекей алымдардан илим алган деген атайын бап бар. Сахабалар табииндерден илим алган. Табииндер табииндер боло берет эми. Улуулар жаштан алган. Ушундай Алкама красавчик да болчу. Бүтүндөй Абдулла ибн Мас'удтун илимин алган киши. Ошонун шакирди Касим бин Мухаймира айтат. Алкама менин колумду кармады дейт. Кандай Абдулла ибн Мас'удтун колун пайгамбар кантип кармап үйрөткөн болсо, ушул хадис өзү Мусалсал деген хадис илиминде бир илим бар. Бүтүп атабы, ялтынып калды азыр. Мусалсал деген нерсе бир абалды үзбөстөн туруп пайгамбарыбызга же сахабага жеткен бир амал болот. Кейбирлер бар, хадис айтып атканда сакалын кармап туруп айтат. Себеби пайгамбарыбыз ошо хадис айтып атканда сакалын кармап туруп айткан. Кийин сахабалар, табииндер айтып атканда сакалын кармап туруп айткан. Табиинге сакалын кармап. Ушинтип мага чейин келген. Менде бар ошо. Сакал кармаш боюнча сакал кыска болсо эле кармалат. Башына коюш боюнча өзүнчө мусалсал бар. Бул хадисте ошо мусалсалдарга кирет. Аттахиятты ушул хадисти колун кармап туруп айтасыз. Пайгамбарыбыз Абдулла ибн Мас'уд ошентип үйрөттү. Абдулла ибн Мас'уд Алкамага ошентип үйрөттү. Алкама Касымга ошентип үйрөттү. Ошентип отуруп мага чейин келет. Кагазым бар. Касим бин Мухаймир айтат: "Ахада Алкамату бияди." Менин колуман кармап туруп, "Фахаддасани ан Абдулла ибн Мас'уд ахада биядихи." Ал айтты дейт, Абдулла ибн Мас'уд менин колумду кармап туруп ушинтип үйрөткөн дейт. Абдулла ибн Мас'уд пайгамбардын колун кармаган. Сумма алламаху ташаххуд. Анан Алкама Касымга мына ташаххудду үйрөтүптүр. Фазакара ташаххуд аллади al-hadis alladhi rawayna. Biz rivayet kılan hadiste Alkama Kasım'a öğretti. وَلَمْ يَذْكُرْ ف۪يهِ الزِّيَادَ اَلَّتِي ف۪يهِ عَلَى التَّشَهُدِ النَّاسِ. Janağı adamlara karşı olvatkan ölgönden keyin assalamu alen nabi degen demez. Assalamu aleyke de öğretiptir Alkama. Demek Abdullah ibn Mas'ud aytkan emes bu sözde. Bolboso Alkamaga ошондой кылып үйрөтүш керек болчу. Пайгамбарыбыз өттү, биз эми минтип айтышыбыз керек десе. Алкама кийинкилер ошентип өтүш керек болчу. Алкаманын Касим бин Мухаймир айтып, мага Алкама колумду кармап туруп үйрөттү деп хадисте айтат. Ал хадисте жанагы зияда ашыкча жок. Бул биринчи далил. Бул хадис сахih хадис. Wa zakara bi sanadihi. Özün sanadını alып ketти. İnne Alkamata ta'allamahunna min Abdillah. Alkama kimden öğrenген? Abdullah ibn Mas'ud'dan öğrengen. Kema yeta'allamu surata minel Kur'an. Kur'an'daki sureleri kanday öğrengen bolsa Alkama Abdullah'dan. Şu diye öğrendir. Fa'addahun Abdullah fi yedihi an kolun karmap dur Abdullah ibn Mas'ud. Thumma zakarat teşehhud فانتفى أن تكون الزيادة التي في الحديث الأول عن عبد الله فثبت أنها عن مجاهد. أنا şu hadiste öğretti de Cenab-ı aşıkça Peygamberimiz ölgönden giyin Assalamu ala nabi de aytçık degen жоқ eken. Fethebete enneha an mujahid. Problemi mujahidden ketken dedi. Bu hadis rivayet kılanlardan. Mujahidin nemesi jattosu biraz naçarrak. Oşun için elhamdülillah keşefna deb İmam Tahavi şunu aytır. Non söz bağırdım neyde yazılı. Meni bir neme kılamdı şu şeyden tapsa olur. Dağı köp dalillerimiz barla bir 3 ümit kaldı. Mümkün keyinki sabakta şunu bütüröbüz dağı. Anan жаңы тема айтабыз иншалла. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля али ва сахаба. Аз биякта чоң алымдардын сөздөрү бар, керек бизге. Жосу шуну бүтүрүп коелукпу? Şunu bütürüp koyalım. 2 minut kalıptır. Azandan keyin sıraz okuyuyorsun. Suro cevap yok bugün. Makuzunlar mı? Gitti. Az azan kaçar 2 minut varken aytıveririz. İmam Tahavi aytat mimma yadullu ala fasadi zalika. Şul buzuquluk janağı Peygamberimiz ölgönden assalamu ala nabi degen aytkandagı buzuquluk kayaktan kelgen deyt. Vücubul ahiri bi gayrihi mimmen nasu aleyhi fi salavatihim.
ошол намаз адамдар намазында ошо ассаламу алейкум деп келет да, ошону алышыбыз керек, мына фасадты албашыбыз керек дейт. Ага далил катары Анна ибн Умар сахаби, Абу Муса ал-Аш'ари сахаби, Джабир ибн Абдиллах ва гайрихи мин асхаби Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, дагы башка сахабалар qad rawau tashahhud an Rasulillah. Abdullah Mas'uddan emas, bunu sahabalarda payg'ambardan payg'ambarning tashahhudini rivoyat qildir. Bi g'ayri xilafin, janag'ida yo'q bola assalomu alayka deydilar. Lima yakununa alayhi minhu fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Payg'ambarning tirmezginde qanday aytsa, o'lgandan keyin shunday aytishdi deydi. O'shu İbn Umar'dan, Abu Musa al-Ash'ari'den, Cabir ibn Abdillah'ten hadisleri var. Anmen bir gap kelgen yok mu? Aytıp koydum. Gerekler izde olsa var. Yani bardığını aytıp kıyın eken. Bardığı assalamu aleyke de öyle gelen. Cenab-ı söz yok. Ve mimma kad vakkede zâlike aydan. Emi şu sözünüz dağı bekem degen bir delilap geleyli. Anna Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu قد كان بعد وفاة النبي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ötkönü Abu Bakır halifa mezgilinde dağı allaman nasa teşehhuda, adamlarga teşehhuddu halifalık mezgilinde öğretti. Kezalike kuddu az biz okup atkanday janagı yok. Demek Abu Bakır bilbey kalışı mümkün mü? Mümkün emas. Hazır İbn Umar'dan ana Abu Bakır'ın hadisini alып keleriz azandan keyin. Muna sözler uzarıp ketmesin dep men sanatları kıskart koydum. Biri bilem dese bunu okusa bolat. Cuma günü şeyde bolat. Ana vtornik günü eski barbarlık meşite bolat. Ana bizim neme sabakta kişine davliğine götürülüyor turan sabak bolat. Şoğa kişine çıdap koyasın ara inşallah. Bunu bütürgön hareket kılayla imamga neme olup koy. Bunu hadiste İmam Tahavi Şerh-i Muşkil Athar kitabının 9. tomunun 3803 nomerde hadis aytıp keltiru an İbn Umar radıyallahu anhu, İbn Umar radıyallahu anhuma, şu atası dağı ökünden Allah razı olsun ha, sahabi ha. Kala kana Abu Bakr radıyallahu anhu yuallimuna teşehhude ala minber. Şu İbn Umar kişilerek yaş sahabalardan bolganlığı için köyrek ilimlerin sahabalardan algan. Abu Bakr bizge teşehhüdü minbarda öğretet boşu dedi. Minbarda çıkıp ha. Kema yuallimuna sıbyana fil kuttab. Kuttab degen jana medresede 6-7 yaşka çeyin atayın namaz okuganga, Arapçanı үйрөнгөнгө, tamga tajvid үйрөнгөнгө Araplarda kişinekey medrese olgan. Oşol жерде жаш балдара Kur'an үйрөткөндөй minbarda туруп бизге үйрөтөт эле. Summa zakara teşehhud. Andan keyin oşo teşehhuddu aytты. Qaysı teşehhud? İbn Mas'ud'un teşehhudun sawa'an. İbn Mas'udda qanday assalamu aleyke dese oşondoy kılıp aytты. Bunun senadı isnaduhu hasanun delilge jarayt deydi. Demek Abu Bakır peygamberimizin halifalığın peygamberimizin ötkönün halifalık mezgilinde assalamu aleyke de öyle öğretiptir. Peygamberimiz bu dini ötkönden keyin. Andan keyin ki Anna Umar radıyallahu anhu kad kana allamet teşehhuden nase ve hu alel minber. Umar ibn Hattab Abu Bakır'da ötüp ketti. Umar ibn Hattab da teşehhüdü ellerge öğretip atqanda minberge çıkıp atqanda. Şunda qılıp öğrettir. Abdurrahman ibn Abdul Qari annahu sami'a Umar ibn Khattab. Al Umar ibn Khattab'dan uğuptur. Yuallimun nase teşehhüde alel minber. Minberge çıkıp teşehhüdü öğretkönde ve huve yaqulu ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu ala ibadillah sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed Resulullah. İ'la Sunan kitabının 2. tom 903. betinde ayttir. Bu sanat sahih. Abu Bakır emas, Umar da oşent öğrettir. Peygamberimiz bu dinini ötkenden keyin ha. Türgön hareket kılalçı. Emi İmam Tahanavi degen çoğun alim var. İmam Tahanavi bu Indiyadan çıkan çoğun alim İ'la Sunan degen kitap yazgan. O İmam Tahanavi İ'la Sunan kitap yazgandan keyin maga dallap kele Hanafiler degen oz jabılgan dedi. Şunçalık күчтүү kitap yazgan. Oşol kişiler aytат. Vajhu adamil ihtijac bihi. Janagı aytılıngan Peygamberimiz bu dinin ötkönden assalamu ala nabide ve aytunun delil kılbaştın sürötü dedi. Nege kılbaş? Sebebini aytıp bereyim dedi. Anna hadal mawqufu yukhaliful marfu'. Sebebi Abdullah Mas'ud şunday kılat dilekte odat.
Abdullah ibn Mas'ud'un sözü bolup kaldı. Peygamberin sözü emas deydi. Bırak Peygamberimizin janı sözünde assalamu aleyke de buyurutkan deydi. Mavquf sahabanın sözü Peygamberin sözünden jogorу bolboş gerek deydi. Fa inna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem allamat teşehhud ta'liman amman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teşehhudtu jalp adamlarga öğretken deydi. Ve kad kana fi zamanihi men yusalli hadira ma'ahu. Peygamberimizin zamanında Peygamberimizin çoğu жүргөндө assalamu aleyke deb namazda okuşkan. Ve minhum men salla gaiban anhu. Sebebi aleyke degen nese janында turgan adamga aytылынат деп айтып атпайбы? O Madinanın sırtında başka ayılda yaşaganda деле сага assalamu aleyke деп эле айтышкан дейт. Сага деп эле дейт. Ve lem yufarriqun nabi sallallahu aleyhi ve sellem beynehum fi zalik. Peygamberimiz Allah'a öğretken yok. Men barda assalamu aleyke degile. Men joktu başkaçarak aytıkla da öğretken yok deydi. Ve la farqa beyne men salla fi zamanihi sallallahu aleyhi ve sellem gaiben anhu beyne men salla ba'da vefatihi. Hiç kanday ayırma yok dedi. Peygamberimizin zamanında Peygamberimizden alыс turup kanday okugan bolsa Peygamberimiz bu dünyada ötkenden assalamu aleyke de öyle okuyubuz deydi. İmam Tahanavi. Ve hada tafsiru fihi mesâgun lil ijtihad. Эми Abdullah Mas'ud'un jana айтып аткан сөз дейт. Эми бул жалпы түшүндүрүп атат да, болсо биз айттык ал мужахидтен проблема кеткен дейт. Бирок Имам Таханави канча да түшүнүп атат. Эгерде чында ушул Abdullah Mas'ud'дан болгон болсо дагы бул Abdullah Mas'ud'дун ижтихады дейт. Бирок Abdullah Mas'ud'дан кеткен эмес. Себеби Abdullah Mas'ud алкамага үйрөткөн жок да, демек андай эмес. Эгер болсо дейт да, бул Abdullah Mas'ud'дун мазхабы дейт. Абу Ханифа эмне дейт? Эгер пайгамбарыбыздан боло турган болсо ала рас вал айн. Эгер пайгамбарыбыздан бир хадис келсе баш үстүнө алабыз дейт. Эгер сахабалардан келсе ана ахтару дейт. Мен карайм дейт. Факихран карайды. Мүмкүн Абу Ханифа Абдулlah Мас'удтун шу сөзүн алган эмес. Мүмкүн. Бирок андай эмес. Алкама үйрөткөн жок дейт. Ал эми табииндер хум рижал ва нахну рижал. Табииндерден башка албайбыз дейт. Мен экөөбүз бирдейлербиз дейт. Эми Anwar Shah Kashmiri'nin sözümüne sözümü bütüreyim. O imamlar gelip ben ikinci sabak böyle oturan kovasına. India'da Muhammed Anwar Shah Kashmiri degen çoğun alım etken. Hanafi alım. Bu kişinin sözleri şu altın menen yazsan sözü altından kımbatırak buladı. Şunday alım. Bu kişi Bukhari'ge şarh bergen. Faydul Bari degen kitap yazgan. Hanafi. Oşol kişi uşul hadiste janagı 5-6 rivayatın birösünü düşünüp kelgen go. Oşonun aslında ne deyiptir? Kultu dedi. Men ayttım dedi. Kim ayttat? Anwar Shah Kashmiri. Ve lem ta'mal bihel umma. Bu rivayatka ümmet amal kılan emas deyiptir. Janagı assalamu alen nabi degenge. Peygamber ölgönden. Ümmet amal kılan emas. Bardığı Assalamu aleyke de aytkan bizde. Daha başka sözler var, şeyden sözü bütürüvereylik. Ve sallallahu teala hayri halk Muhammed ve ala ali ve sahabe ecmaîn. Emne sebepten bunu duaga çeyin. Emne sebepten şunu bayandap atabız. Şu adamlarga biröyle gümön salbasın namazına. Biz at-tahiyyatu lillahi ve salatu ve tayyibat assalamu aleyke de atsak antip aytkaның bolboyt dep birөө aytsa, janagı депутаттардан бирөө айтты, кылым кыйшайып айтты. Ким айтты? Эдил Байсалов айтты. Кылым кыйшайып айтты деди го. Мен кылым кыйшайып айтты. Мен Ханафи мазхабтамын десеңер айтты. Ханафи мазхабка түзүлгөн эрежелер жөндөн жөн түзүлгөн эмес. Болгону Ханафи мазхаб барды муну мен айтып аткан маселелерди силер айтпай эле assalamu aleyke деп кой деди. Бол баштап атпа деди. Не себептен ушулардын баарын айтып чыгып атабыз? Адамдарга күмөн таштагандан кийин ачыкташ болбосо ушуну ачыктап эле митөөлө кетишибиз керек эле. Илим деген ушундай нерсе экен. Эгерде бир күмөн таштанса, аны ачыктаганга биз милдеттүүбүз. Намазыңызды Аллахым кабыл кылсын. Ва саллаллаху таала хайры халк Мухаммад ва аля али ва сахаби ажмаин. Аллах таалам ушу алган илимди пайдалуу илимдерден кылсын. Аллах таалам бизди адашуучулардан кылбасын, дайым туура жолуна салсын. Элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык берсин. Кол көтөргөн ар бир намазга келген ар бир мусулмандын тилек, максат, ойлору ишке ашсын. Жаман тилектерин Аллах таалам өзү кайтарып туура жолуна адаштырбасын. Ve sallallahu teala hayr halk Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Allah'ım razı olsun.